Ассаламу алейкум, қасиетті қырғызстандықтар. Біз көптен бері сіздерменен байланыша элекпиз. Алғачкы жолу тилекке каршы жагымсыз окуянын натыйжасында кайрылууга туура келип отурат. Барыңыздарга белгилүү болгондой, кече түнкү дейбизби, таңкы дейбизби, саат 4 менен 5-тин ортосунда Ош аба жайында Москвага учуп аткан биздин кыргыздын керемет азамат кызы, кайдыгер эмес, жарандык, партиялык мыкты активист Оразай Нарматованын Ички иштер министрлиги тарабынан жапайычылык менен кармалышы. Ага коюлуп аткан доомат абдан күлкүлүү доомат. Бийликти басып алууга чакырык жасады. Качан, кай жерде, кантип? Оразай Нарматова 100 миңдеген, а мүмкүн миллиондогон кыргыздын мыкты жигиттери, кыздары сыяктуу өз өлкесинде жумуш таппай, аргасыздан Россияга кетип, Москва шаарында окуп, ошол жерде иштеп, ата-энесине, туугандарына, бүтүндөй журтчулукка жардам берип жүргөн мыкты азамат кыз. Анын кармалышынын себеби бирөө гана. Дайым өзүнүн пикирин так, ачык, даана айтып келүүдө. Бүгүнкү бийликтин жасап аткан ашмалта аракеттеринин баарын элге чайнап, жеткирип, түшүндүрүп берип келет. Кайдыгер эмес, чыканактай болгон кызга ушунчалык болуп асылып, жапайычылык менен аба жайынан кармап алгандыгы өтө өкүнүчтүү. Мен кече эле Азаттык радиосунда түз эфирде болуп, бул бийликтин жүзүн баса белгилеп айттым эле. Мына сиздерге даана далил дагы бир жолу өздөрү көрсөтүп отурат. Бир тууган агасынан айрылып, агасы дагы ошол Москва шаарында жумуш иштечү, чогуу жүрүшчү. Анын сөөгүн алып келип, өз мекенине, өз айылына жашырып, кыргыздын салты боюнча кыркын чыгарып, Куран окутуп, бата кылып, 9-ында бейшембе күнү бул иш-чараны аяктап, түндө Москва шаарына учуп кетмек болгон. Ал кызыбыз менен чогуу жеңеси, ошол жападан жалгыз агасынын жесир калган жеңеси. Жана жетим деген сөзгө оозум барбайт. Аллахка шүгүр, чоң атасы бар. 4 эрезеге жетелек балдары. Мына ошол балдардын көз жашын тыйбай туруп, жалгыз калган агасынын, жубайы жеңесинин кайгысы өчөлөк мезгилде колун кайрып, аба жайынын тескери эшигинен бекитип, жашынып, бир өтө оор кылмышкерди кармагандай болуп, аба жайынан бекитип алып чыгып, машинага салып, Бишкек шаарын көздөй зубулдап жөнөшү, бул жапайычылык, бул айбанчылык. Эң өкүнүчтүүсү, Садыр Жапаровдун ушундай абалга түшкөндө, мен ошол кездеги бийликке дал ушинтип кайрылдым эле. Аттиң ушундай кайрылуу менен Садырга кайрылууга туура келип отурат. Уят маселе. Бул кыз бала мына ошол түндө атасы телефон чалып байланышкандан бери бизде тыным жок, уйкусуз түн өттү. Атасы жакында эле байбичесинен ажырап, андан кийин жападан жалгыз уулун жерге берип, ата кайгысына көтөрө албай турган мезгилде эң кенже кызын ушундай абалга кабылышы, мен ата катары түшүнөм, жараткан андай күндү эч кимдин башына салбасын. Эсиңе келчи айланайындар. Эсиңерге келип токтоңгулачы. Жапайычылыктын мен билем, өзүм чечем, өзүм айтам деген саясатыңды токтотчу айланайын. Мына ушундай саясат менен канча бийлик башын жегенин билесиңер го. Эмне үчүн сабак болбойт силерге? Эмне үчүн Кыргызстанда көчөгө батпай жүргөн чет элдиктер көбөйүп кетти? Алардын артынан түшпөй. Эмне үчүн 30 күн, бир айдай атасынын үйүндө болду? Басып барып койбой, эмне үчүн чыркыратып аба жайына келгенде кармап кетип отурасыңар?
токтотпойсуңар ушул нерсени. Мен билем токтотпойсуңар, себеп токтотууга акылыңар да жетпейт, эркиңер да жетпейт, силердин намысыңар да жетпейт. Мен бардык кайдыгер эмес жарандарга кайрылам. Биздин тарапташтарга, мына Москвадан, Россиядан, Казакстандан, ар жагы Америка менен Түркиядан бери телефон чалып, менин телефонум кайнап кетти. Эмне кылабыз деген суроону коюп атасыздар. Эмне кылмак элек? Конституцияда, мыйзамда биздин укугубуз кандай кармалса, мына ошону талап кылышыбыз керек. Чечкиндүү түрдө талап кылышыбыз керек. Биздин талабыбыз Оразайымды токтоосуз түрдө бошотуу жана учактан алып калган билетин кайрадан сатып берип, кечирим суроо менен Москва шаарына узатып коюу. Өкүнүчтүүсү, ошол жетелеп бараткан жеңесинин алдындагы 4 атасыз калган балдардын кээ бир документтери Оразайымдын сумкасында калды дейт атасы. Эми алар Москвага барып алса кандай абалда болот? Неге мынча жапайы болдуңар? Неге мынчалык жырткыч болдуңар? Эсиңер барды, этеңерди жапкыла. Мен биздин тарапташтарга кайдыгер эмес болуп, уламдан улам телефон чалып чыркырап аткандардын баарына терең ыраазычылык билдирем. Касиеттүү Кыргызстаныбыздын асманы ачык болуп, элибиздин эрки бекем болуп, өз тагдырыбызды, өз келечегибизди, өз укугубузду өзүбүз коргоп алган, көрүнгөндүн колун карабаган, жер карабаган касиеттүү эл болгон күндү Аллахым насип эткен болсун. Бар болуңуздар.